Жүрөккө даярдыктан тышкары 1 мүнөт 8 секундда операция жасаса болот. Бишкекте алгачкы жолу жогорку технологиялуу рентген хирургиянын жардамында жүрөккө ийгиликтүү операция жасалды. Операцияны Кытай Эл Республикасынын профессорлору мастер-класс көрсөтүү аркылуу кыргызстандык профессорлор менен биргеликте ишке ашырышты. Алгачкы бейтап жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркап келген мындай оору Кыргызстанда көп кездешип, анын кесипетинин дээрлик 40%дан ашуун жарандар инсульт алышаары кабарланат. Пациентка поступила к нам с открытым овальным окном. Это бейтап жүрөгүндөгү ачык сүйрүү тешикчеси менен түшкөн. Бул Кыргызстанда кенен жайылган оорулардын бири. Анткени инсульт алгандардын дээрлик 40%дан ашууну ушул оору менен жабыркашат. Бул биз үчүн көйгөйлүү маселе. Ал эми биздин кесиптештер өздөрүнүн жаңы системаларын киргизишти. Бул оору негизи жүрөктүн эки бөлүкчөсүнүн ортосундагы тешиктер. Алар аркылуу ар кандай аба кирип, кийин мээге жетип, инсультка жеткирет. Инсульт алгандардын көбү ушул дарт менен жабыркагандар. Через который идет. Бүгүнкү операцияны 1 мүнөт 8 секундда аяктадык. Биз ар дайым бат бүтүрүү үчүн убактысын карап турабыз. Ал эми бейтаптын абалы абдан жакшы болду. Жалпы денесине наркоз жасалган жок. Жоон санына гана берилип, чоң кан тамыр аркылуу, катеттер аркылуу жеткирип, тешикти бүтөп койдук. 12 сааттан кийин ооруканадан чыгып, кадимки тиричилик жумуштарды да жасаса болот. Ал эми жаңыдан жүрөгүнө операция жасалган бейтап бала кезден бери баш оорусу менен жабыркап келген. Медициналык текшерүүлөрдөн кийин операция жасатуу зарылдыгы айтылып, жогорку технологиялык операция ага ийгиликтүү жасалды. Учурда бейтап өзүн жакшы сезүүдө. Оказывается, мен жүрөгүмдө ошо эме бар экен, овальная эмеч, тешик. И ошону мигрень менен байланыштуу экен. Катуу приступ болчумун. Ошондон себеп операция кылганга сунушташты. Баарын эле сезип турдум, бат эле өтөт экен. Билбейм, бир 5 мүнөт, 10 мүнөт эле жасап койду го. Жакшы эле сезип атам. В принципе, терпимо, нормально. Оорубайт деле экен. Белгилесек, Бишкекте Мирсаид Мерахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда Кыргызстандагы биринчи жогорку технологиялуу рентген хирургиялык борбордун расмий ачылышы өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев, Дүйнөлүк банктын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, улуттук кардиология жана терапия борборунун директору жана медицина кызматкерлери катышты. Операции, замена клапанов, гибридные операции какие-то можно. Детям, новорожденным, всем можно делать. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган борборго жүрөк кан тамыр ооруларын диагностикалоо жана дарылоо үчүн сатып алынган заманбап жабдууларды тапшырды. Мында эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы премиум класстагы Азурион 7 ангиографиялык аппараты орнотулду. Жалпы сомасы $1,5 миллион түзгөн бул долбоор бүткүл Дүйнөлүк банктын колдоосу аркылуу ишке ашырылды. Бул жерде бардык процесстерди кылса болот. То есть кичинекей сосудтан баштап, жүрөктүн сосудунан, ички органдардын сосуддардын, баштын сосуддарын көрүп, ошол жердеги кичинекей мындай өзгөрүүлөрдүн баардыгын көрүп, ошол жерге операция кылганга бул аппараттын күчү жетет. Бул аппараттар менен эң кичинекей сосуддардын кайсы жердеги өзгөрүүлөр болуп, тромб болуп аткандарды ошол жерге апарып операция кылып стент кое турган аппаратура алынды. Мындан ары дагы биз Кудай буйруса мындай ачык жүрөк операция кыла турган дагы мындай өзүнчө бир бөлүм түзөбүз деген ушундай алдыга максаттарды койдук. Ошону ишти азыр аткарып атабыз. Жакын арада ошол жанагындай ачык операция кыла турган атайын баягы жабдыктар менен камсыз кылынган бөлүм ачылат. Ушул жылдын аягына чейин биз биринчи ачык жүрөк операцияларды да жасайлык деп атабыз. Эскертек борбор оор жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарга ыкчам жогорку технологиялык жардам көрсөтүү үчүн ыкчам кардиология программасын ишке ашыруунун алкагында түзүлгөн. Мында алгачкы жолу аорта клапанын транскатетердик имплантациялоо боюнча мастер-класстар өткөрүү пландалууда. Мастер-классты Кытай, Россия жана Казакстандын алдыңкы адистеринин колдоосу менен өткөрүлөт. Аорта клапанын алмаштырууда жүрөккө жетүү үчүн хирург бейтаптын көкүрөгүн кеспейт. Операция кан тамырга киргизилген катетер аркылуу гана жүргүзүлөт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.